34 бөлүм. Муса Маап түздүгүндөгү Жерихонун каршысындагы Ныбо тоосунун Пизги чокусуна чыкты. Теңир ага Гилаттан Данга чейинки жерлерди. Напталынын жерин, Эпрайым менен Менашанын жерин, Жүйүттүн жерин, атүгүл күн батыштагы деңизге чейинки жерлерди. Түштүк жерлерин, Жерихо өрөөнүн, Курма шаарын, Соарга чейинки жерлерди көрсөттү. Анан Теңир ага мындай деди: Ибрайымга, Исхакка, Жакыпка, сенин тукумуңа берем деп убада кылган жер мына ушул. Бул жерди мен сага көрсөттүм, бирок сен ага кирбейсиң. Теңирдин кулу Муса Теңирдин сөзү боюнча Маап жеринде көз жумду. Ал Бейт-Пейордун маңдайындагы Маап жериндеги өрөөнгө коюлду. Ал коюлган жерди бүгүнкү күнгө чейин эч ким билбейт. Муса 120 жашка чыгып көз жумду. 120 жашында да анын көзүнүн курчу кеткен эмес, алдан күчтөн тайган эмес. Исраил уулдары Маап түздүгүндө Мусаны жоктоп 30 күн аза күтүп ыйлашты. Ошентип Мусаны жоктоп ыйлаган аза күтүү күндөрү да өттү. Нундун уулу Жашия акылмандыктын рухуна толду. Анткени Муса ага колун койгон эле. Ошондуктан Исраил уулдары ага баш ийип, Теңир Мусага буйругандай кылышты. Ошондон кийин Исраилда Теңир жүзмө-жүз сүйлөшкөн Мусадай пайгамбар болгон жок. Теңир аны Мисир жериндеги фараонго, анын кулдарына, анын бүт жерине жышаандарды, кереметтерди көрсөтүш үчүн жиберген. Муса ал улуу иштерди, зор кереметтерди бүткүл Исраил элинин көз алдында көрсөткөн.